Саламатсыздарбы, урматтуу Европа сырлары каналынын катталуучулары. Кайрадан биздин каналга кош келиңиздер. Сиздер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Сиздерге абдан ыраазычылык билдире кетейин дегем, анткени биздин канал аз-аздан болсо да өсүп чоңоюп жатат. Буюрса катталуучулардын саны 3000ге жетейин деп калды. Абдан чоң жетишкендик. Дагы алдыда сиздерди жакшы, маанилүү, абдан пайдалуу видеолор менен сиздерди кубандырып, ошондой эле сиздерге пайдалуу маалыматтарды берип турганга аракет жасайбыз. Ошондуктан ар дайым биз менен болуп, эгерде каналга каттала элек болсоңуз, каналга сөзсүз түрдө катталып кетүүнү чакырам. Бүгүн сиздер менен абдан маанилүү жана керектүү деп менин жеке оюмда ойлонгон бир суроону талкуулагым келип жатат. Көп учурда кыргыздар Польшага келеби же Европанын башка мамлекетине келеби, биринчи виза менен келебиз. Анан ал визанын убактысы бүткөндөн кийин ошол кайсы мамлекетте жүрбөйлү, ал жактан вид на жительство алганга туура келет. Же кайра Кыргызстанга барып виза жасатып келгенге туура келет. Ошондуктан визасы бүткөндөн кийин көп адамдарда суроо жаралат. Польшада кайра көбүрөөк калуу үчүн, дагы иштөө үчүн эмне кылышым керек, кандай документтерди жасатышым керек деген суроо пайда болот. Бүгүн ошол тууралуу сүйлөшөлү. Эгерде бул тема сизге кызыктуу болсо, анда сөзсүз түрдө бул чыгарылышты аягына чейин көрүп, анан ар дайым суранып кеткендей өзүңүздүн лайкыңызды аябаңыз. Эгерде түшүнбөй калган суроолор болсо, ал суроону комментарийге жазсаңыз, сөзсүз түрдө ал суроого жооп беребиз. Ошондой эле жөн гана канал тууралуу өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, кандай темада видеолорду көргүңүз келет, ошол тууралуу дагы сөзсүз жаза кетиңиз. Кыргыздар биринчи виза менен келебиз. Анан ал визанын убактысы бүткөндөн кийин вид на жительство жасатканга туура келет. Орус тилинде вид на жительство, ал эми поляк тилинде болсо карта часового побыту деп коет. Польшада легалдуу жүрүү үчүн биз ошол картаны жасатканга укуктуубуз. Жана ошол карта жок жүрсөк, ал биз законду бузган болуп калабыз. Ошондуктан ал картаны сөзсүз түрдө жасатканга туура келет. Ал картаны ким жасата алат жана кандай документтер керек? Бул суроо көп кыргыздарды ойлондурат. Башында келгенде баарыбыз эле системаны түшүнбөйбүз, каяка барып кимден сураганды билбейбиз. Ошондуктан дагы менин видеолорум сиздерге абдан жакшы жардам берет деп ишенем. Бул картаны ким жасата алат? Эгерде сиз Польшада жүргөнгө 3 айдан ашык себебиңиз болсо, анда сөзсүз түрдө ушул картага документтериңизди тапшырганга укук аласыз. Мисалы, ал кандай мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн, кандай себеп болушу мүмкүн? Бул картаны алуу үчүн сиз билим алуу аркылуу алсаңыз болот. Мисалы, окууга тапшырып, студент катары алсаңыз болот, же болбосо жумуш аркылуу алсаңыз болот. Бул картаны алуу үчүн дагы башка да жолдору бар. Мисалы, Польшанын жараны менен турмуш куруп, жана ошол аркылуу алса болот, же болбосо сиздин үй бүлөңүз Польшада жүрсө, ошол үй бүлөгө кошулуп алсаңыз болот. Алар тууралуу бүгүн айтпай эле коеюн. Эгерде бул ошол башка мүмкүнчүлүктөр дагы сизге кызыктуу болсо, жазсаңыз, ал тууралуу дагы өзүнчө башка чыгарылыш жасап берем. Бүгүн жумуш аркылуу жана окуу аркылуу картаны кантип алса болот, ошол тууралуу сүйлөшөлү. Жумуш аркылуу картаны алган абдан кенен жайылган. Көп адамдар ошол Польшага келген чет элдик жарандар ошол мүмкүнчүлүктөн колдонушат жана жумуш аркылуу алышат. Ал картаны алуу үчүн эң биринчиден сиз легалдуу иштешиңиз керек Польшада. Анткени эң эле биринчи керек боло турган документ бул ошол сиздин жумушуңуздан бериле турган документтер. Ал документтер жумуш менен түзүлгөн контракт, сизге жасалган разрешение на работу жасайт. Сизге жумуш берген адам сөзсүз түрдө сизге разрешение на работу жасайт. Ошол документ керек. Жана заочник номер 1 деп коет, номер Еден. Ал документти дагы сизге жумуш берген адам берет же фирма берет. Ошондуктан ушул документтер жумуш аркылуу жасатканда эң маанилүү жана эң керектүү документтер болуп саналат. Андан башка сүрөт сурайт, ошондой эле жашаган жериңиз тууралуу түзүлгөн контрактты сурайт, страховканы сурайт. Бул документтер дагы дополнительный документтер болуп саналат. Бирок дагы бир жолу кайталап кетейин, эң эле маанилүүсү жана эң эле керектүү документи ошол сиздин жумушуңузга байланышкан документтер. Ал документтерди албетте сиз өзүңүз жасай албайсыз. Жумуш
сизге жумуш берип жаткан фирма же болбосо сизге жумуш берип жаткан адам ошолор сизге жасап берет. Ошондуктан эгерде сиз Кыргызстандан келип иштеп, анан эгер визаңыз бүтө элек болсо деле, бирок сиз уже түшүнүп, мен Польшада дагы 1 жылдан көбүрөөк жүрөт элем, Польша мага жакты, башка жумуш жакты, жумушумду улантат элем десеңиз, анда сөзсүз түрдө эртерээк ойлонуп, документтерди чогулта башташыңыз керек. Анткени сизге кайрадан жумуш берген адам разрешение жасатыш керек на работу, дагы башка документтерин даярдаш керек. Ошондуктан сөзсүз түрдө жумушуңузга айтып, мен картага вид на жительство алмакмын, карта алмакмын, мага документтерди даярдап бергиле деп сөзсүз түрдө айтуу керек. Анан алар жасап бүткөндөн кийин, ал документтерди жасагандагы бир айдан 4-5 айга чейин созулуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ар дайым эртерээк аракет кылып башташ керек. Бул документти жасатуу үчүн канча акча керек? Бул документти негизи жасаткан өтө деле кымбат эмес. 450 злотых документтерди тапшырып жатканда төлөйсүз. Ошондой эле 50 злотых бул уже карта даяр болуп, решение чыгып, полякча децизия деп коет, сизге уже карта берилет деген решение чыккандан кийин ошол 50 злотыхты төлөп туруп, анан ошол пластикти колуңузга аласыз. Бул картаны алганда эң кыйынчылыктардын бири эле бул ошол күтүү, жасатылган процесс кичине кыйыныраак болуп, анан чет элдик жарандарда көп болгондуктан абдан көпкө карашат. Мен мурдакы видеолордун биринде дагы айтып кеткем, абдан ушул татаалдашкан процесс деп. Ошондуктан кээде көбүрөөк күткөнгө туура келет. Дагы бир айта турган нерсе, бул картаны күтүп жатканда сиз иштей берсеңиз болот, бирок Польшадан башка мамлекетке чыга албайсыз. Анткени эгерде чыгып кетсеңиз, законду бузган болуп каласыз. Ошондуктан сиз бардык документтерди ужонтко барып тапшырганда, ужонт деп ошол документтер жасалган, документтерди каралган жерди ужонт деп айтат поляк тилинде. Ошол ужонтко барып жасагандан кийин, документтерди тапшыргандан кийин сиздин паспортуңузга печать басып берет. Документтери тапшырылды, легалдуу жүрөт, Польшанын ичинде легалдуу жүрөт деп. Ошондуктан ошол печать менен жүрө бересиз, иштей бересиз. Бирок бир гана башка Европанын башка мамлекеттерине чыга албайсыз. Кыргызстанга чыгып кетсеңиз болот, бирок Кыргызстандан кайра келүү үчүн сөзсүз түрдө кайрадан виза жасатканга туура келет. Азыр баарыңыздар түшүндүңүздөр окшойт, кандай кылып ошол вид на жительство алса болот. Анан дагы бир айтып кете турган нерсе, Польшада мисалы Кыргызстанда область болуп бөлүнсө, ал эми Польшада воеводство болуп бөлүнөт. Бул ар бир воеводствонун өзүнүн ужонттору болот. Ошон үчүн сиз жашап жаткан шаарга, иштеп жаткан шаарда ошол ужонтко тапшырасыз. Ошондуктан ужонт воеводский для обсокраёвцев деп коет. Ошол ужонттун баракчасына кирип сурашыңыз керек, окушуңуз керек, кандай документтерди алар талап кылат. Анткени ар бир воеводствонун өзүнүн талаптары болушу мүмкүн, кичине айырмаланып. Бирок негизинен баарыныкы эле окшош. Мен ошондуктан ушул видеонун алдына жазып коем кандай документтер керек экенин. Ошондуктан ошол жактан көрсөңүз болот, дагы кененирээк кандай документтер керек болот. Ал эми азыр болсо мен окуу аркылуу ушул картаны кантип алса болот ошол тууралуу айтып берейин. Окуу тууралуу алганда дагы сөзсүз түрдө бул сурала турган документтер, страховканы сурайт, сүрөт сурайт, сиз жашап жаткан жери бар деп, ошол сиз кайсы жерде жашайсыз, ошол жашаган жер менен түзүлгөн умованы сурайт. Умова бул контракт, ошону сурайт. Ошондой эле окуп жатат деген университеттен справка алып келиш керек. Эгерде биринчи семестрди бүтүп же кайсы убакта тапшырып атасыз, мисалы семестр бүттү да, ошол семестрди бүт экзамендерди жакшы тапшырдык, экзамендерден кулаган жок деген дагы справканы сөзсүз сурайт. Ошол керек. Ошондой эле эгерде сиз бюджетте окуп жатсаңыз, бул документтер сизге тиешеси жок болот, азыр мен айта турган документтер. А эгерде контрактта окуп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө азыр мен айтып кетем кандай документтер керек болот. Биринчиден бул банктан справка алып келишиңиз керек. Сиз ушул Польшада окуп жатканда
жашаганга акчам бар деген справка көрсөтүшүңүз керек. Банкта акчам бар, мынча. Ар бир воеводство өзүнчө бир требование коюп койгон. Мисалы, ушул Познаньда болсо, Великопольский воеводствода бир айга 700 злоты болсо, мисалы, ал эми башка бир воеводствода болсо бул 800 злотых сурашы мүмкүн. Ошондуктан жана айтып кеткендей эле, ар бир воеводствонун өзүнүн баракчасынан, интернет баракчасынан текшерүү абдан зарыл. Анан ошол банктагы справка абдан маанилүү. Анткени ошол справка аркылуу дагы ошол решение чыгарат. Дальше окуганга акчасы барбы, мүмкүнчүлүгү барбы деп ошон үчүн сөзсүз түрдө эгерде контрактта окусаңыз, көбүрөөк акча көрсөткөнгө аракет кылыңыз. Ошондо жакшы позитивный решение чыгат, позитивная децизия чыгат. Ошондуктан бул дагы абдан маанилүү. Дагы бир нерсе, бул биз Кыргызстан, Польшада бул третьи страны деп айтышат. Биз ошондуктан Европейский Союзга кирбегендиктен сөзсүз түрдө кайра үйгө кеткенге акчабыз бар, кайра үйгө кете алабыз деп документ көрсөтүшүбүз керек. Ал документ бул ошол эле акча менен көрсөтүлөт. Банктан жана окууга, бул жакта жашаганга, мисалы, мынча бир жыл жүрөм, бир жылга ар бир жылда ошондо 12 айды 800дөн көбөйтүп коелу, 800дөн ошондо канча чыгат, кайра ошол суммага эле 3000 же 2500 злотых кошуп дополнительно көрсөтүш керек. Анткени мен окууну бүткөндөн кийин үйгө кеткенге мүмкүнчүлүгүм бар, кете алам деп ошол нерсени сөзсүз көрсөтүш керек. Ошол достор, эгерде суроолор калса, сөзсүз түрдө комментарийге жазыңыз, баарына жооп берем. Дагы бир айта турган нерсе, акыркы күндөрү мен дайыма эле айтып атам, акыркы күндөрү кыргыздар көп келип атат деп, бирок чындыгында абдан көп келип атышат кыргыздар. Анан келип алышып эле бир гана Польшага келгенде Польша жакпай калып, башка жакка кеткиси келбей келгендер да көп. Андан тышкары, мисалы, Венгрияга же башка мамлекеттерге келип, Литвага келеби же Эстонияга келеби келишет дагы, жумушка жакпай калгандан кайра Польшага кантип барсам болот, Польшадан ары Германияга кантип барсам болот деп сурап жатышат. Бул абдан татаал суроо. Анткени сиз биринчи, мен мурда дагы көп жолу айтып кеткем, өзүңүз сөзсүз түрдө сурашыңыз керек. Эгерде мен жумуш жакпай калса, ошол контракт түзүп атканда, Кыргызстандан келерден мурун ошо фирма менен контракт түзүп жатканда, мен эгерде барганда жумуш жакпай калсам, жумушумду которсом болобу же башка мамлекетке кетсем болобу деп сурашыңыз керек. Анткени болбойт. Эгерде сиз Венгрияга келсеңиз, Венгрияда иштешиңиз керек, Польшага келсеңиз, Польшада иштешиңиз керек. Анан эгер жок, мен жакпай калды, мен баары бир кете берем десеңиз, анда ал законду бузган болот. Анан албетте бир күнү кармалып калсаңыз, өзүңүз билесиз эмне болот, депортация болот же чоң суммада штраф алышыңыз мүмкүн. Ошондуктан эгерде жок, мен Польшага бир жылга гана иштегени келдим, бир жылдан кийин такыр Европага келбейм, андан кийин эч кандай визага тапшырбайм десеңиз, анда законду бузуп, мүмкүн көбүрөөк акча таап алып, анан батыраак кетип калсаңыз болот. Бирок эгерде сиз келечекте дагы Европага, башка мамлекеттерине болобу, Польшага болобу келем, иштейм, мага жакты, же менин башка туугандарым болобу, балдарым болобу келет десеңиз, анда законду бузбаңыз. Анткени анын баары тарыхта калат, баары системада калат, анан өзүңүзгө эле жаман болот. Ошондуктан Польшага виза алып келгенден кийин Польшада иштеңиз, Венгрияга виза алып келсеңиз, анда Венгрияда иштеңиз. Ал жактан жумушка башка мамлекеттерге кетүү үчүн ошол жактагы фирмаларга кайрылып, ошол фирмалар аркылуу кетиңиз. Анткени самостоятельно пока өз алдынча кетүүгө болбойт. Ал эгерде кетип калсаңыз, законду бузган болосуз. Ошондуктан сөзсүз түрдө законду окуңуз, изилдениңиз, кандай жолдору бар экенин билиңиз, анан кетиңиз. Венгриядан Польшага кантип келип калса болот деп ошол фирмалар, жумуш берген фирмалар сөзсүз түрдө бар болуш керек, ортомчу фирмалар. Ошолорго барып кайрылсаңыз, алар сизге жардам берет деген үмүттөмүн. Анан жөн гана документтер, мен Венгрияда жашап атам, Польшага жол ачык деп эле кете берген болбойт. Ошондуктан законду сактайлы, анткени келечекте өзүбүзгө эле жакшы болот. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Суроолор калса, айтып кеткендей эле жазганды унутпаңыз.